деп айтасыз, байке? Мага нормально. Мен сен акча алатам байке. Жок, мага келдиңиз, документиңизди бер дедиңизби? Болду, ана шак жазып башладыңыз, туурабы? Эчтекени түшүндүргөн жоксуз. Телефон тартып мен бар сүйлөдүңүз. Ошо айтыңызчы мага. Мен бар сүйлөдүм. Курьер болуп иштейм дедиңби? Эдемечи асылдыңызбы? Эдеңерчи ачылган жок, ами дедим мен. Өзүңүз телефон записка жазып турат. Азмын болду. Кем ол? Байке, кол койбойм деп буга. Не согласен, алып бергиле дейм. Мен алып берем. Муну алып бергиле, тигин бергиле мага. Бул не согласен деп атпайм бугач, байке. Согласен болсом мен кол коюп мен копиясын берем, түшүнөсүзбү? Бул деген мыйзамда жазылган. Муну деген мен сизге беришмек, сиз ушун менен обжалование аласыз, мен үстүмөн арызданасыз, байке, түшүнөсүзбү? Копиясын көтөрүп барасыз. Токтом чыгарбайм, мен суммасын жазбайм. Жо, не согласен деп жазайынбы мага азыр? Не согласен деп кол коесуз деп атам мен сизге. Не согласен деп туруп кол коёмбу? Не согласен, сиз не согласен болуп атпайсыз? Ошон үчүн мен сизге деген извещениесин токтом чыгарылбайт, байке, түшүнөсүзбү? Токтом чыгарылбайм, ошо негизинде барасыз деген. Ошон үчүн мен кол коюп коесуз деп атам. Эмне бияка? Эмне жазылат бияка коодуп? Не согласен деп жазайын деп атам. Ол согласен деп жазылат. Мобуну ким тааныды? Законду билбегенимден пайдаланып, штраф жазып берип салган. Бирок бир чети рахмат, ушул окуядан кийин ачуум келип законду окуп чыктым деп билдирүү калтырды. Жана ошондой эле коомчулук бул маселе боюнча азыркы өкмөт водительдерден акча өндүрүүгө мода болду. Наалат менен тамактанышат. Бул патрульдар көбүнчө өздөрү баш болуп эреже бузуп айдашат. Законду да жакшы билбейт деген сып пикирлерди калтырышты. Сиз да өз оюңузду жазыңыз. Бүгүн 20 декабрга карата Улуттук банктын расмий сайтында доллардын курсу 84 сом 79 тыйын деп көрсөтүлдү. Ал эми өлкөдөгү коммерциялык банктарда жана акча алмаштыруучу жайларында долларды сатып алуу 84 сом 50 тыйындан 84 сом 75 тыйынга чейин болсо, сатуу 84 сом 90 тыйынды түздү. Видеого лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да басканды унутпаңыздар.